болду. Роза Отунбаеванын демилгеси менен түзүлүп жаткан бул Жайлоо балдар бакчасы мындай бир аябай жакшы экен да. Анткени Жайлоого балдар ата-энелер чыкканда балдар мына ошол 3 айлык мезгилде бош калышат экен. Мына бул ошол убактысында келип, бул жерге балдары окуп, билим алып, ырдап, бийлеп, өзүнүн аң сезимин өнүктүрүшөт. Биринчиден, экинчиден алардын көз карашы, табиятка болгон көз карашы өнүгөт бул жерде. Адептүүлүктү үйрөнүшөт, эң негизи. Анан кийин мына жаматтыкты үйрөнүшөт, жамаатта бири-бирин сыйлоону үйрөнүшөт да. Эми мындан ары бул бакчага ушул жайлоого чыккан малчылардын балдары күнүнө 3 сааттан түрдүү багыттарда окуп, бири-бири менен эриш аркак иштеп, ар тараптан өнүгүүгө мүмкүнчүлүк алат. Kaça giresin mi? Sotkanda. Fotka olsa. Aylandır götüremezsin. Birini aylandırmış. Бакчабыздын аты болсо Роза, жооп беребиз эгер бизден сураса. Жан дүйнөбүз жүрөт дайым таптаза, тарбиячы билим менен сугарса, силер менен сыймыктанам дегенсип, тоолор бизди карап турат жылмая. Шаар жери алыс болгондуктан пластилин алып келе албай, мынантип камырга тузду кошуп, теңме-тең тузду кошуп, ага кичине сливка майын кошуп,
пластилин катары зыян эмес, бул пайдалуу. Кыдырсаң да дүйнөдөн атпай кыргыз бийлесин, арулан түп бүйнөсүн, жеңил болгон булуттай жерге бутун тийбесин, байкап турган адамдар бали кыргыз бийлесин. Кабарың күнгө кетсе да, жылдызга колуң жетсе да, жараткандын дүйнөсү бүт колуңа өтсө да, эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң.